Соц тармактагы 5000 катталуучусу бар аккаунттар эми массалык маалымат каражаттары катары катталышы мүмкүн. Ага кошумча блогерлерге тиешелүү болгон милдеттемелер, бир канча чектөөлөр да бар. Мындай сунуш буга чейин сынга калып, талкууга алынган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун кайрадан иштелип чыккан жаңы версиясында сунушталды. Анда блогерлердин ишмердүүлүгүн жөнгө салган эки берене бар. Аталган мыйзам кабыл алынса, блогер социалдык тармактагы баракчасына өзүнүн сүрөтүн, толук аты жөнүн, туулган күнүн, жылын, байланыш телефонун, юридикалык мааниге ээ билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн электрондук почтасынын дарегин жазууга милдеттүү болот. Мындан сырткары маалыматты тактап гана чыгарышы керек. Эгер жалган болуп калса, өчүрүүгө милдеттүү. Зомбулукту, ырайымсыздыкты үгүттөгөн материалдарды, террористтик иш-аракеттерди же терроризмди, уят сөздөрдү камтыган материалдарды чыгарбашы керек. Ошондой эле жарандын жеке жашоосу тууралуу маалыматты да тарката албайт. Башка адамдардын укуктарын, ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин урматтоого милдеттүү. Атайлап жалган маалыматтарды таркатууга, башка бирөөнүн аброюна шек келтирүүчү жана басмырлоочу маалыматтарды таркатууга жол берилбейт. Мындан сырткары 5000ден ашык катталуучусу бар баракчалар ММК катары катталып, башка жалпыга маалымдоо каражаттарында эле мыйзамга баш ийиши керектиги жазылган. Бул маалымат чыккандан кийин соц тармактын айрым колдонуучулары шакабага далып жатат. Анда өлкө башчылары, аларды колдогон тайпаларда 5000ден ашык жарандар катталгандыктан өзүнчө медиабы же корпорация болуп саналабы деген суроолор бар. Мындан сырткары өлкөдө ар бир экинчи жаран өзүнүн жеке медиасын иштетеби деп тамашага салгандар да жок эмес. Ошондо мен трижды медиабы. Блогер болуп кетпеш үчүн 4999 подписчиктен ашырбагыла. Ошондо шептердин баракчалары да ММК болуп калабы? Же катталуучусу көптөр корпорация болуп эсептелинеби? Биздин телеканал Кыргызстандын президенттик администрациясынан аталган мыйзам долбоору тууралуу кеңири маалымат сураганда, иштөө учурда бул мыйзамдын үстүндө иштеп жатканын, толук версиясы даяр эместигин билдирип, башка дагы сунуштарды кабыл алаарын билдиришти. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы долбоорун иштеп чыгуу аягына чыга электигин билдирет. Учурда ал коомчулукка аталган мыйзам долбоорунун акыркы варианты катары жаңылыш сунушталууда. Тийиштүү иштөө мыйзам долбоорун кароодо, андыктан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору толук даяр боло электигин, сунуш пикирлер кабыл алынаарын белгилейбиз. Президенттик администрация 2022 жылдын ноябрь айында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорду коомдук талкууга чыгарган. Анда 1992 жылы кабыл алынган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы жазылып, бир канча өзгөртүүлөр киргизилген. Документ коомдук талкууга чыгарылган күндөн тарта өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер нааразычылыгын билдирип чыккан. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбоору көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Эркин журналисттер бул мыйзамды сөз эркиндигине кооптуу деп атап, бийлик өзүнө ыңгайсыз болгон ММКны жаап коюуга шарт жаралат деп кооптонушкан. Андан кийин аталган мыйзамды кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ага президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев баш болгон 5 киши, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен жана медиа коомчулуктан 15 киши кирген эле. Президенттик администрация кайрадан иштелип чыккан жаңы версияны атайын түзүлгөн жумушчу топко жиберген. Бирок бул да оңдолушу мүмкүн экендиги маалым болду.